Могу базарчыларга таң калам да. Мисалы, кече мурда күндөрү Ош шаарынын чоң базарларынын соодагерлери митингге чыгышты. Аны туурашып, анан кече Дордойдон чыгышты, Бишкектен. Алла Медин базардан чыгышты, Мадина, айтор баардыгы чыгышты окшойт. Чыкпаган эч ким калган жок. Митингге чыгачат. Анан Таластан чыгышты деп уктум бүгүн. Анан ушу базарчыларга таң калам да. Же биздин налоговый саясатка таң калам. Же налоговиктер бийликти жаман көрсөтүп иштей беришет. Элге тескери түшүндүрүп эле бөрк алдырса баш алып атышат. Мисалы, мен түшүнүгүмдө 8 миллион сомго чейин соодаң болсо, ошого жетпесе, патент менен иштей берет экенсиң, эски метод менен. А патент болсо ошол эле да. 100 миң соода кылаганда эле 8 миң төлөйсүң. Миллион сом соода кылаганда эле 8 миң төлөйсүң. Бир уровень да. А берде кирешеңе жараша деп атат. Өкмөт кирешеңе жараша төлөйсүң. ККМ. Контрольный кассовый машина. Ошого киришеңе каршы болуп саботаж кылып атат, бар митингге чыгышып. А элдин көбү аларга нааразы болуп атышат. Эң бай ушул базарчылар, Дордойдогулар. Там чоң базардагылар, Кара Суу базарындагылар мисалы. Эң байлар. Мадина базарындагылар. Булар акчага көпкөндүгүнөн, аш көздүгүнөн, алчынасынан ушум чыгып атышат деп элдин баары жаман көрүп атат буларды. Же налоговиктер, налоговый служба буларды бийликти жаман көрсөтүп, ормон опусала салып, элдин жонунан кайчылып, төбөсүнө камчы ойнотуп атат. Ал эми мен ислами чечим менен ченеп көрүп калгам да. Мисалы, тапкан, ташыган байлыгынын 40тан 1 бөлүгүн зекет берсиң. Зекет деген эле ойлойт, кайыр садага көчөдө турган кайырчыга деп. Андай эмес. Зекет деген бул ошо мамлекеттик казынага, мамлекет существовать этип туруш үчүн 40тан 1 бөлүгүн бериш керек. Мисалы, 40 миллион долларың болсо, 1 миллион долларын мамлекетке беришин керек болду казынага. Аллахтан корку, Аллахтын астында. Же 40 миң сом болсо, ошонун 1000 сом беришин керек. 40тан 1 бөлүгүн бересиң да кайтор. Анан бербей койсоң, мисалы, жыл сайын эле крупный базарлардан өрт чыгып атканын көрөбүз. Ош базары бир нече жолу күйдү. Ар кайсы базар, Дордой канча жолу күйдү. Поджог кылып ичти, өрт коюп жиберишти, же андай эмеспи, же Аллахтын каары келдиби. Зекет бербесең, ошо тапкан ташыган дүйнө мүлкүн күлгө айланат. Өртөнүп кетет, заматы 5 минут өртөнүп кетет. Аллахтын каары келип жатса. А зекеттин натыйжасында казына толот, түптөлөт мамлекеттин казынасы. Бейчара жарды жалчы ошолордон пособиялар берилет, пенсиялар берилет. Ошондой, анан эгер ошону билип туруп эле саботаж кылып атсаңармы, соодагерлер, базарчылар, анда Аллахтын каарын күтө берет эле. Ушундай болот. Баары бир жериңерден чыгат ал. Бир жерден чарып коет, алып коет. Десолуктан алат, дүйнө мүлктөн алат. А эгерде налоговиктер туура эмес кылып, бийликти жаман көрсөтүп, чоголдонуп, чологойлонуп, кызыл камчылыкка салып атса, налоговый службалар. Налоговый службага да ошондой каар келет, Алла Тааланын каары келет. Так что анан баары эле Кыргызстандын гимнин ырдаса эле деп эле тура калып, колдорун жүрөккө басып эле баары эле патриот сөздөрүнө баары патриот, баары. Патриоттуңар ушулбу? Когда коснулось, чөтөңөр когда күч келди. Мүмкүн секирип тура калып, плакатыңарды көтөрүп митингге жүгүрөсүңөр. Ошол силердин патриоттугуңар.
Андыктан акыл пештеп, акыл токтотуп, жүрөңөрдө ыйманды уятты ойготуп төлө жөнү төлөсөңөр. Же болбосо мамлекетте ошол отурган, башында отурган тиги Акылбек Жапаровго окшогондор экономист болмуштар, туура эмес мыйзамдарды ойлоп чыгарышат. Лишби казына тосуп болду деп. Эми казына суроо туушу мүмкүн, казына толгонун гана биз көрбөдүк го деп айтайын десеңер, айлыктар жогорулап атат. Пенсия пособие жыл сайын жогорулап атат. Мына жолдор салынып атат түп-түз болуп. Имараттар курулуп атат, жаңы имараттар. Армия вооружаться этип атат. Миллиардта, 2 миллиард, 3 миллиардтап. Внутренний валовый продукт 1 триллион сом болду деп атышат. Өкмөттүн даныйлары. Ошондой анан. Ошондой. Ошол мөңкү эле чыга бербей, ичине биринчи Алла Тааладан коркула. Баары Алла Таала бир жерден чыгарып коет, баары чыгарат. Же ден соолуктан алат, же дүйнө мүлктөн алат. Эң жаманы өзүңөрдү алып кетиши мүмкүн. Ошол.